5. mikrofon. Рахмат төраға. Алмаз Акунжанович. Азыр мына Бишкек, Ош шаарларында квартираны ижарага берүү боюнча ким көзөмөлдөйт, шуну бир тапшырма берсеңиздер. Себеби бир комната, бир бөлмөлүү квартиралар бүгүнкү күндө 30-40 миңге берип атышыптыр да. Эки бөлмөлүү квартираларды 50 миң, 60 миңден берип атышыптыр. Ушуну мына биздин жаштарыбыз, студенттерибиз, жаңы үй бүлөлөр суранып атышат, ушунун баасын бир көзөмөлдөсөк. Себеби алардын да бир условиясы бар экен. Жаш балалууларга бербейбиз. Жана бир бөлмөлүүнү 2ден ашык кишиге бербейбиз и предоплата кыласыңар депчи. Ушул квартира боюнча бааларын биз бир көзөмөлдөсөк. Айрыкча мына жаштар, студенттер суранып атышат. Мына Бишкек шаарында бир бөлмөлүү батирге 30 миң төлөп жашаш деген бул не деген нерсе бул? Ушул боюнча бир тапшырма берсеңиздер. Мына дагы экинчи бир маселе гипроземге инвентаризация боюнча. Буну да жазып алсаңыз. Азыр мына бүгүнкү күндө жер маселеси боюнча укук коргоо органдарына кайрылганда айыл өкмөт дейбизби, акимият дейбизби, архитектура госрегистрди укук коргоо органдары чакырганда маалыматты гипроземден алышат да. Гипрозем эски маалыматты берип атат бүгүнкү күндө. 1992 жылкы бүткөн инвентаризациянын жыйынтыгын берет да. Андан кийин инвентаризация боло элек Кыргызстанда. Ушул инвентаризацияны Кыргызстан боюнча толук өткөрүш керек. Антпесек мына биздин ушул жер боюнча спор маселе болгондо трансформация болгон жерлерибиз дагы трансформациядан өткөн жерлердин бардыгы эле гипроземде бүгүнкү күндө эски маалымат бойдон туруп атат. Ушуну бир тапшырма берип койсоңуздар, гипроземге дагы, ГРСке да бүт баарына. Рахмат чоң.